Эми бул сүйлөмдөрдү которойлу эле. Биз өткөн жылы медсестралар болчубуз. Бул сүйлөм кайсыл чакта турат? Өткөн чакта турат, себеби биз болчубуз өткөн жылы. Эми бул сүйлөмдө кайсыл сөздү биринчи жазабыз? Өткөн жылы дегенди биринчи жазайлы. Өткөн жылы, андан кийин бизди коебуз. Өткөн жылы деген эмне? Англисче? Last year. Last year. Бул отдельно өзүнчө. Last year. Biz деген кандай болот англисче? We. Болчубуз. We'ден кийин кыймыл аракетти билдирген сөздү коюшубуз керек, Биз болчубуз. Болчубуз деген we'де to be'нин өткөн чагы we'де кандай болот? We were, were. We were. Кимдер болчубуз? Медсестралар. Медсестралар кандай болот? Медсестра деген сөз nurse, Nurse. Ал эми медсестраны көптүк түргө айландырыш үчүн s туулайбыз, Nurses. Last year we were nurses. Өткөн жылы биз медсестралар болчубуз. Силер эмки жылы мугалимдер болосуңар. Эмки жылы дегенди биринчи жазайлы. Эмки жылы кандай болот? Next year. Next year. Силер. You. Болосуңар. Кайсы чакта турат бул сүйлөм? Келер чакта турат, Келер чакта болуунун келер чагы кандай? You'да. To be кандай болуп өзгөрөт? You will be, Will деген келечекти билдирет, баарыбыз билебиз. Will. You will be. Кимдер? Мугалимдер. You will be teachers. Teachers. S тууласак, мугалимдер. Мугалим деген teacher. Мугалимдер деген teachers, Next year you will be teachers. Эмки жылы силер мугалимдер болосуңар. Же болбосо силер эмки жылы мугалимдер болосуңар, Кийинки сүйлөм. Сен азыркы учурда докторсуң. Бул кайсыл сүйлөм кайсыл чакта турат? Учур чакта турат, Себеби азыркы учурда деп турат, Азыркы учурда деген кандай? Nowadays, Сен деген you. Докторсуң деген эмне? Доктор деген эмне? A doctor, Сен деген you. To be'нин сендеги учур чактагы формасы кандай? You are, Are деп өзгөрөт. Биринчи азыркы учурда дегенди жазып алайлы. Nowadays азыркы учурда сен деген you, силер. You деген силер, сиз, сен деп которулат, окшош экен силерге. Nowadays you are деген болуунун учур чактагысы, you'да формасы. You are кимсиң? Докторсуң. Бирөө эле болгон үчүн эни кошобуз. A doctor. You are a doctor. Are тамасы. Nowadays you are a doctor. Азыркы учурда сен докторсуң. Кимсиң экендигин билдирип атат, You are дегенде. You are. Демек, биринчи сүйлөмүбүз өткөн чакта турат. We'де to be were деп өзгөрөт, Экинчи сүйлөмүбүз келер чакта турат. To be will be деп өзгөрөт, Үчүнчү сүйлөмүбүз учур чакта турат. Сен азыркы учурда докторсуң. Nowadays you are. To be не деп учур чакта не деп өзгөрүлөт экен you'да? Are деп,
ошондой сүйлөмдү которууну практика кылдык биз. To be менен жана жаңы сөздөр менен кошуп практика кылдык. Эмки сабакта болсо сандарды үйрөнөбүз, дагы кыймыл аракетти билдирген сөздөрдү үйрөнөбүз. Жаңы сөздөрдү кошуп үйрөнөбүз, анан сүйлөм түзгөндү үйрөнөбүз. Эмки сабакка чейин to be'ни кайталагыла жана жаңы сөздөрдү жаттагыла. Азыр болсо коштошобуз, Goodbye. See you soon.